ben kızmat için ölgen emesmin he. Ички иштер министрлиги бүгүн 22-июнда Жогорку Кеңештин депутаты Ырыскелди Момбековду суракка чакырды. Бул тууралуу саясатчы Азаттыкка билдирди. Сурак октябрь окуяларына байланыштуу экенин айтты. Буга чейин Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова дагы октябрь окуяларына байланыштуу 23-июнга Ички иштер министрлигине суракка чакыртылган. Милиция октябрь окуяларынан улам оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдахматовду камаган. Ага алгач УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып коюлган. Кийин мындай берене өзгөрүп, октябрь окуяларына калайман башаламандыкты уюштурган деген күнөө тагылган. Өкмөт башчы болом дегендерди өзүбүз өткөрүп берели. Бүгүн 22-июнда Бишкек шаардык сотунда экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттын доо арызы каралды. Анын жыйынтыгында буга чейин 1-май райондук соту чыгарган чечим күчүндө калтырылды. Тактап айтканда, Бабанов 31-июлга чейин УКМКнын СИЗОсунда болот. Эске салсак, Өмүрбек Бабанов 31-майда Кумтөр маселеси боюнча коррупцияга шектелип кармалып, 2-июнда 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга УКМКнын СИЗОсуна камакка алынган. Акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирус 931 кишиден жаңы аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Вирус жугузуп алгандардын эң көбү Бишкекте. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев 22-июнда белгилегендей, COVID-19 илдетинен 8 бейтап каза болду. Анын 5-өө Бишкекте, 2-өө Чүйдө, 1-өө Ошто. Муну менен коронавирустун курмандыктары Кыргызстанда 1945 кишиге жетти. Мурда ооруп жаткандардын ичинен 522 киши сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 116.546 киши вирус жугузуп алды. Анын 105.938 сакайды. Учурда 2.436 киши дарыланып жатат. Алардын ичинен 93 бейтаптын абалы оор экени кабарланды. Протокол алып келиңиз беке. Документы. Протокол. Документы. Протокол. Документы. Удостоверение служебное. Документы. А вы кто? Удостоверение служебное. Я водитель. Ну и что, я вас останавливал? Да? Делаю. Почему у вас нет? Ички иштер министрлигине караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Чүйдүн Сокулук районунда айдоочуга орой мамиле жасаган инспекторго байланыштуу кызматтык иликтөө жүргүздү. Анын натыйжасында кызматкер өз милдетин талап эрежелерине ылайык аткарбагандыгы үчүн иштен алынды. Ошондой эле аталган башкармалыктын Сокулук райондук бөлүмүнүн башчысына сөгүш жарыяланды. Уят жок. Мындай жумуштан кетиш керек, айдаш керек. 22-июнда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун карап жактырды. Быйыл 11-мартта Ташкент шаарында кол коюлган макулдашууга эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташууга көмөктөшүү, экономиканы модернизациялоо жана өнүктүрүү, мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдалануу максатында Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондун түзүү каралган. Фонд Кыргызстандын аймагында катталган ишкерлерге каржылык колдоо көрсөтүү багытында долбоорлорду ишке ашырат. Фонддун уставдык капиталы алгач $50 миллион болот. Кийин анын көлөмү $200 миллион жеткирүү пландалууда. Каражатты Өзбек бийлиги берет.